Достор, сиздер менен мурунку сабакта CSS Grid боюнча теорияны кайталап, бир аз мындайча айтканда үстүртөн тема боюнча кененирээк түшүнүп алгандан кийин келиңиздер биздин практиканы мындан ары жасаганды уланталык. Ал үчүн келиңиздер код редакторуна бара турган болсок, биз буга чейин ошол Grid Templates Column, жана Rows, Column Gap, Row Gap деген сыяктуу сыпаттарды карап өткөнбүз. Биздин кийинки кадамыбызда биз ушул мамычаларга, саптарга берген өлчөмдөрдүн башка пиксель эмес, пикселден башка бир түрүн карап өтмөкчүбүз. Ал ошол fraction деп аталат. Кыргызча, орусча которгондо фракция деп түшүнсөңүздөр болот. Ал төмөндөгүдөй түрдө жазылат. Мисалы, келиңиздер мен келгиле мунун баарын баштаардан мурда азыр мен муну бир аз чоңойтуп алайын, баракчамды 110%ке. Андан кийин келиңиздер муну 10 пиксель алалык. Column gap'ти бир аз азайтып, муну 40 пиксель алып туруп сактайлык. Ушинткенде бир аз көзүңүздөргө жагымдуу көрүнөт деп ойлойм. Башкача айтканда, келиңиздер биз fraction деген жаңы бирдикти алып өтөлүк, карап өтөлүк. Ал үчүн келиңиздер мен үчүнчү элементке, үчүнчү CSS деген элементке бир fraction деген мамычанын туурасын берип өтөйүн. Эгер сактай турган болсом, 3 бир аз чоңойо кетти. Бул эмне деген сөз? Ушул биринчи менен экинчи саптагы пиксель менен берилген элементтерге ошол тийиштүү түрдөгү пикселдеги туурасы берилет. Бирок андан кийин ошол аталык контейнердин туурасы деген чоң да. Ошол ар бир элементтен. Анан получается бизде кайсы бир боштук орун калып калат экен. Ошол боштук орун, калган бош орун бир фракцияга же болбосо бир бөлүккө бөлүнөт дагы, анан биз атаган үчүнчү бөлүккө толугу менен берилип калат. Муну кандай түшүнсөк болот? Мисалы, менин окном же болбосо ошол терезе, браузердин терезеси бир эле өлчөмдө турат. Эгер мен муну чоңойто турган болсом, көрдүңүздөрбү? 200 пиксель плюс 200 пиксель плюс 300 пиксель, 100 пиксель, баш аягы 500 пиксель ошол 1, 2, 4-чү элементке кетет экен. Калган бош орун биз мисалы ошол терезени чоңойтуп кичирейткенге жараша биздин үчүнчү элементибизге берилет экен. Көрдүңүздөрбү? Ары бери ушинтилдыра турган болсок, биздин 3 чоңоюп кичирейип жатат. Бул эмне деген сөз? Келиңиздер дагы азыр ушул түшүнүктү бир аз тереңирээк түшүнүш үчүн биз 4-чү сапка дагы ушундай бир fraction деген берип өтөлүк. Бул сөз, достор, 200 пиксель 1 менен 2ге кетет. Ал эми калган боштук орун, достор, 3 менен 4кө тең бөлүнөт. Анткени алардын fraction дегендин мааниси бирдей болуп турат. Келиңиздер, азыр биз мындайынан ары бери жылдырып ойносок, экөө тең бири-бирине бирдей болуп калууда, достор. Эми келгиле кийинки тапшырма катары. Азыр мисалы көрдүңүздөр, 3 менен 4 бир аз чоңураак болуп калды. Анткени боштук орун булардын баягындай такай берилген маанисинен бир аз башкачараак болуп жатат. Ошондуктан келиңиздер биздин кийинки максат катары ошол 1, 2, 3, 4-түн туурасын бардыгын бирдей кылып көрөлүк. Ал үчүн видеону сиздер паузага коюп, өзүңүздөр кылып көрүңүздөр. Мен силерге көрсөтөрдөн мурда. Эгер жолун тапкан болсоңуздар, анда төмөндөгүдөй болмок. Биз бардык 4 мамычага бирдей маани беребиз десек, бардыгын fractionга бөлүп туруп, бардыгына бирдей маани беришибиз керек. Башкача айтканда, азыр биздин мамычабыз ошол тилке 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 баш аягы болуп 4 фракцияга бөлүндү, 4 fractionга. Анан эгерде азыр мен муну сактай турган болсом, 4 фракцияга бөлүнөт да, анан бардыгы ушул боштук орун баарына бирдей бөлүнүп берилет. Эгерде мен муну азыр кичирейтип чоңойтсом, мунун бардыгы, достор, азыр көрдүңүздөрбү, чоюлуп, кичирейип, бардыгы бирдей деңгээлде калып отурат. Келиңиздер бир аз эксперимент кылганды уланталык. Мисалы, биз өзүбүздүн тилкени 4 эмес, 3 мамычага бөлүп туруп сактай турган болсок, биздин тилке 3 пропорцияга бөлүнөт, анан ошол 3 фракция тең бардык элементке, ошол 3 элементке бирдей бөлүштүрүлүп берилет экен. Келиңиздер мунун бардыгын кайра алып келелик. Анан кийинки иш-аракеттерди кылуудан мурда, достор, мурунку пиксель бирдиги менен жазып өткөн стилди келиңиздер конспект кылып калтырып коелук. Комментарийге алып
Балким сиздер кийин бул теманы унутуп коюп, кайталап жатканда ушул нерсенин жардамы тиет. Ошондуктан муну келиңиздер комментарийге калтырып коелу бул жакта. Анан жалпысынан эле достор, ошол бул жөнүндө сактап коюш керек экен. Бул жөнүндө сөз кыла турган болсок, биздин бир тилкебиз ошол grid templates columns'тун ичинде көрсөтүлгөн FR'ларга жараша, fraction'дарга жараша кайсы бир фракцияга жана пропорцияларга бөлүнөт экен. Аны биз ушул берилген маанилерди суммалап туруп билип алсак болот экен. Биздин учурда биздин тилке 4 пропорцияга же болбосо фракцияга бөлүндү. Анан бардыгынын мааниси бирдей болгондуктан ошол мындайча айтканда ар бири бош болгон орундан өздөрүнө бирдей болгон туураны алып калды. Ошондуктан мунун бардыгы бирдей болуп көрүнүп жатат. Эгерде мисалы мен азыр бул жака келиңиздер, биз тилкени 4 фракцияга эмес 5 фракцияга бөлөлүк. Мисалы биринчи HTML деген элементке 2 фракцияны берип өтөлүк. 5 фракциянын ичинен эгерде сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда 5тен 2 бөлүк, фракциянын 5тен 2 бөлүгү же болбосо ошол жалпы тууранын 5тен 2 бөлүгү HTMLге кетип калды. Ал эми калгандары болсо, калган бөлүк болсо, ошол 5тен 2ден калган бөлүк же болбосо 5тен 3 бөлүгү бирдей түрдө 2, 3, 4кө бөлүнүп калды. Эгерде биз азыр муну мисалы кайра эле биринчиге 3 фракция бере турган болсок, биздин тилке 6 пропорцияга бөлүнөт экен достор. Анан ошо 6 пропорция, 6 фракциянын 3-ө HTMLге келет экен. Калган 3-ө 2, 3, 4кө бирдей түрдө бөлүштүрүлүп берилет экен. Эгерде муну сактай турган болсом, биз муну төмөндөгүдөн байкасак болот. HTML сөзү ушул. Бизде 6 фракция бар да, 6 фракциянын 3-өнү HTML алды. Ошондуктан бул контейнердин жалпы туурасынын жарымын ээлеп калды. Эгерде биз азыр инспектордон просмотреть код менен барып карай турган болсок, кечиресиздер, негеде туура эмес болуп кетти. Муну өчүрүп коюш керек экен. Эгерде биз DevTools-тан карай турган болсок, мунун бардыгын, азыр мисалы биздин контейнердин жалпы узундугу 914 экен. Келиңиздер, бир аз чоңойтуп көрөлүк, 1000ге жеткирип. Ошол div контейнерин можеде аз көрүлүп турат. 1049 экен туурабы? Жалпы контейнердин туурасы. Эми келиңиздер, биринчи элементтин туурасы болсо, мен муну басып турам. Биринчи элементтин HTML-дин туурасы 509 экен. Башкача айтканда 1000дин жарымы 500. Болжолдоп санап келгенде биздин жалпы контейнердин туурасынын жарымын HTML ээлеп жатат. Анткени биз grid templates columns'та биздин тилкени 3 плюс 1 плюс 1 плюс 1 башай кылып 6 фракцияга же болбосо пропорцияга бөлдүк. Анын 3-ө, мисалы 3 FR дегени биринчи мамычага тиешелүү болду. Ошондуктан биз ушундай эффектини алып жатабыз бул жакта достор. Өздөр муну бир аз өз ордуна келтирелик. Инспекторду жаап койсок болот. Андан кийинки дагы кызыктуу бир нерсе достор. Мисалы мен бул жака дагы бир башка auto деген маанини берсем болот fraction'дын ордуна. Эгер муну сактай турган болсом, биздин 4-үнчү бизде жалпысынан 4 элемент бар да, 1, 2, 3 мына бир тилкеде биз 4 элемент бар экенин билебиз, бирок ал ошол бул жакта 5 фракцияга бөлүнүп, дагы бирөө auto деген маанини алып калды. Бул эмнени билдирет? Auto деген маани тиешелүү болгон мамычага өзүнө керектүү болгон гана контентине тиешелүү, өзүнө керектүү болгон гана орунду ээлейт. Мисалы мен муну кичине чоңойтсом, 4-үнчү көрдүңүздөр, ошол эле калып калды. Анткени 4кө ошол сөз өзү баткыдай эле орун керектелет, ошондуктан бул мындан көбүрөөк орунду ээлебей турат. Эгерде биз муну аябай өтө кичирейтип кое турган болсок, достор, негизинен ушундай эффект алсак болот, көрдүңүздөрбү? Муну да келиңиздер комментарийге алып койсок болот, документация катары, конспект катары. Мен сиздерге дагы башка бир жолду көрсөтөм, кантип ушул grid columns'тарды дагы стилдеш керек экендигин. Grid templates columns'ты жазып алабыз дагы, анан бул жакта CSS биздин жашообузду бир аз жеңилдетип, repeat деген функцияны киргизген да. Repeat бул
ушундай фракцияларды же болбосо канча мамычанын саны бар экенин кечке бири-бирден жазып отурбастан аны мисалы кайталап жазып койсок болот. Мисалы биз бул жака биринчи кезекте айтсак болот канча мамычабыз бар экен деп. Бизде 4 бар. Андан кийин барына бир fr деп туруп маанини бере турган болсок, бул ушундай төмөндөгү жазга, өйдөдөгү жазга барабар болот. Бир fr дегенге эле барабар болуп калат экен достор. Ушул биз жазып өткөн нерсе. Кыскасы биз бул аркылуу repeat деген функцияны чакырат экенбиз. Кашаны ачып туруп, биринчи маани катары канча мамыча бар экенин жазабыз. Анан экинчи маани катары ар бир мамычага канча порциядан берилет, ошону жазып өтсөк болот экен. Эгер биздин ушул элементтердин туурасы бирдей боло турган болсо. Достор, дагы сиздерге көрсөтүп кете турчу нерсе, эгерде биз мисалы 4 мамычанын ордуна 3 мамычаны аңтай турган болсок, бул жакта ошол бардыгы 3төн бир тилкеге 3төн элемент жайгашып, анан аягында ушундай башкача айтканда стилденбеген анча-мынча элементтер пайда болуп калат. Анткени биз бул жакта grid templates rows менен 2 гана бизде sub бар деп аныктадык эле. Негизинен бул биринчи 2 sub explicit rows деп аталат. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда explicit деген сөз мындай ачык, айкын деген билдирет. Мындай даана деген билдирет. Ал эми могу үчүнчү пайда болгон биздин сабыбыз бул implicit row болуп калат. Кыргызчага отургондо мындайча айтканда жашыруун, жабык десек болот. Негизи буларды дагы стилдесе болот, бирок бул курстун алкагында биз аны карап өтпөйбүз. Муну билип коюңар сөзсүз шарт. Келиңиздер, мунун баарын кайра артка келтирелик. Эми биз columns же болбосо мамычаларыбызды стилдеп өткөндөн кийин келиңиздер, биз эми саптарды стилдеп өтөлүк. Ан үчүн биз мисалы grid templates rows'ко дагы баягыдай fr деген маанилерди берип өтсөк болот. Келиңиздер, биз аны кылганга чейин ушул grid templates rows пиксель менен берилген стилин документация кылып, аны бир аз өйдөрөөк жылдырып коелук. Көрүүгө ыңгайлуу болуш үчүн. Анан биз бул жакта достор фракцияларды берип өтсөк болот, же болбосо fr деген бирдиктерди берип өтсөк болот. Бирок биз кайсы бир нерсени мындай пропорцияга бөлүү үчүн, мисалы ушул узундукту, ал кайсы бир мындайча айтканда узундук маанисин алыш керек да, баягы height деген белги менен. Антпесе болбой калат да, мисалы бирок азыр мен антпесе биздин ошол стилибиз иштебей калышын. Бирок азыр мен муну жаза турган болсом, азыр бир fr деп туруп жазып туруп сактай турган болсом, негедир кайсы бир себептен улам биздин контейнерибизде кайсы бир узундук белгиси көрсөтүлгөндөй сезилип жатат. Бирок биз мисалы контейнерде көрдүңүздөр эч кандай width деген сыпатты көрсөткөн жокпуз. Мунун түшүндүрмөсү достор төмөндө жатат. Эгерде биз үчүнчү элементке бара турган болсок, ал өзүндө height деген элементти алып турат. Башкача айтканда, эгерде тилкеде кайсы бир шарттардын, спецификалык шарттардын ичинде кайсы бир элемент, бир гана элемент, кайсы бир height деген элемент узундугу бериле турган болсо, калган баардык тилкенин ичиндеги элементтер ошол узундукту алып калат экен да. Тилке, башка тилкелердин ичиндеги элементтер ошондо 150 пиксель деген маанини алып калат. Келиңиздер, азыр мен муну деген өчүрө турган болсом, сактай турган болсок, көрдүңүздөрбү, биздин элементтер ушул вертикалдык мамыча эмес, sub огу боюнча, жок, мамыча огу боюнча, же болбосо ушул вертикалдык ок боюнча өзүнүн контентине керектүү болгон гана узундукту ээлеп калды. Муну оңдош үчүн келиңиздер достор, биз бул жака width эмес, height деген сыпат аркылуу келиңиздер 500 пиксель деп берип, узундугун аныктап алсак болот. Анан биз бул жакта дагы достор көптөгөн баягы columns же болбосо сапка тиешелүү болгон, мамычага тиешелүү болгон нерселерди аныктап өтсөк болот. Мисалы 3 сапты пайда кылып койсок болот, бирок 3-чү сап эч нерсеге жараган жок. Же болбосо мындай кылып туруп
биринчиге 2 пропорция, анан экинчи сапка ошонун 3төн 1 берип койсок болот. Же болбосо аны дагы мындай кылсак болот, auto деп туруп аныктасак болот. Анда биздин ошол акыркы сабыбыз өзүнүн контентине керектүү болгон гана мындайча айтканда узундукту ээлеп калат экен. Көрдүңүздөр, муну кайра 1 деген мааниге келтирип койсок болот. Кыскасы биз мамычалар үчүн кандай нерселерди кыла ала турган болсок, мисалы, биз ошондагы саптар үчүн кылсак болот экен, достор. Негизи бул аркылуу, достор, repeat функциясы дагы бул жакта негизи иштей берет. Pixel, repeat, fr бирдиктери. Кыскасы мунун бардыгы ошол саптарга дагы мамычага кандай иштеген болсо иштейт экен. Бул аркылуу, достор, силер ошол гридке тиешелүү болгон эң базалык, башкача айтканда мындай көпчүлүк учурдагы сиздердин керектөөңүздөрдү канааттандыра турган, мындайча айтканда ыкмаларды үйрөндүңүздөр. Бирок буюрса да кийинки сабакта дагы биз баягы теорияда мурун өткөн сыпаттарга тиешелүү болгон практиканы дагы кылып өтөбүз.